Урматтуу көрүүчүлөр, могу жерде азыр мен сүлүк койдум, мына грыжагачы. L3, L4 отделде поясничный областьта эжеде мына грыжа бар. Сол бутка берет, басканда кыйнайт. Эмнеге грыжа пайда болду? Но кургап калган беспозвоночный диск. Как амортизация болот да омурткалардын ортосунда. Кургап калганда нагрузканы көтөрө албай, по идее суюк болсо, жумшак эме болсо, эластичный болсо, нагрузкага карап туруп эки жака нагрузканы распределять этип турат да. Катып калган болсо нагрузка тура эмес секирсе, гор көтөрсө, башка кыймыл аракеттер кылса, мына жарылып сыртка чыгышы мүмкүн да. Ага чейин алар астрахандоз болуп кычырып болуп ооруп күйүп тура берет да. Эми грыжа пайда болду. Эми грыжаны эмне кылыш керек? Кесип таштаса болот хирургически. Болбосо жумшартып койсо болот грыжанычы. Жумшак болуп калса, эмне форамина отверстийдин нервный корешоктор өтөт. Ошолорду кысып алат да, бул субстанциясы жумшарып калгандан кийин аны оорубай калат да. Дагы кошумча методика кылыш керек, вытяжка кылабы, башка нерсе массаж кылабы, обезболивающий болобу, бирок бир сүлүк коюп көрүш керек да, бергеч грыжага. Кандай жардам бериши мүмкүн, канча процент жардам берет, явка койгондон кийин анан кийин билинет да. Себеби муну эгерде өтө эле грыжага жардам бербесе, бирок жардам берет көбүнчөчү. Анда муну беспозвоночный дисктерди, связкаларды, суставдарды баарын жаңылатып иштетип, регенерация процесстер болот. Кайра восстановленияларга жардам берет. Сүлүктүн ферменттери, шилекейлеричи. Гиалуронидаза деген айрыкча фермент бар. Ал баары ткандар катып туруп, сайнитин тканга айланып калганда жумшартат да, бардычы, жибитип таштайт да. Мына сөөктөр астафиттерден инегда, астафиттер бар, наобразованиялар ошо. Ошолорду жибитип, жумшартып коюш мүмкүн да. Болбосо сөөктөр бири-бирин жеп, кырчып, эмне оорутат да адамдардычы. Ошон үчүн сүлүк койгон мен айтам, зыянды деген жери жок. Көп грыжаларга жардам берет. Канчалык процент деп айта албайм, бирок бир сөзсүз койдуруп көргүлө грыжага. Артрит, артроз деп эле коелу. Аларга сөзсүз жардам берет. Канча процент айта албайм, бирок адамдын ар бир индивидуальный кээбирleri 100%, кээбирleri 50%. Ал процедурадан кийин анан кийин билинет да. Ошондой.